Көтөр башыңды. Бүгүн 14 январда Ички иштер министрлиги адам өлтүрүү фактысы боюнча издөөдө жүргөн 2 жаранды кармады. Алар Чүй облусунун аймагында чек арадан өтүүгө аракеттенип жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Азыркы учурда өзгөчө оор кылмышка тиешеси бар башка адамдарды кармоо боюнча комплекстүү ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Үрөй учурган окуя 13 январда Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө орун алган. Бул түнү кылмыштуу топтун 2 мүчөсүнө өздүгү аныкталбаган жарандар тарабынан кол салуу болгон. Алар аюусуз мыкаачылык менен сабалып алган жаратынан бири ооруканага жетпей каза болсо, экинчиси шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ал 1995-жылы туулган Кара Суу районунун тургуну. Анын баш мээси жаракатталып, буттарынын сөөктөрү сынган. 14 январга карата кылмышка чектелгендердин саны 6га жетти. Алар Акылбек Райымберди уулу 1995-жылы туулган Өзгөн районунун тургуну. Эламан Коргонбай уулу 1995-жылы туулган Ош шаарынын тургуну. Курсанбек Шакир уулу 1998-жылы туулган Ош шаарынын Жапалак айланмагынын тургуну. Нурбек Чубаков 1991-жылы туулган Өзгөн районунун тургуну. Актилек Абдивали уулу 1992-жылы туулган Өзгөн районунун тургуну. Буга чейин кылмыштуу уюштурууга шектелип, кече биринчилерден болуп Жеңго деген каймана аты бар Кадыр Досанов кармалган. 1971. Бул өзгөчө оор кылмыштын бетин ачуу боюнча күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Түнү менен 20дан ашуун даректер боюнча барышып, айрым үйлөрдө тинтүү иштерин жүргүзүштү. Алынган маалыматтарга ылайык кошумча дагы 2 адамды ушул кылмышка тиешеси бар деп жарыяладык. Алардын бири Чубаков Нурбек 1991-жылы туулган жана Абдывали уулу Актилек. Экинчи борбор аталган Ош шаарынын так ортосунда жүз берген кылмыштуулук коомчулуктун үрөйүн учуруп талкууга жем таштады. Социалдык тармакта укук коргоо органдарына ишенбөөчүлүк билдиргендер четтен чыкты. Статистика боюнча өлкөдө кылмыштуу топтордун саны 1000ден ашат. Кечеги окуялардын коомдогу таасири дагы деле бар экенин көрсөткөнү айтылууда. Андыктан күч органдары уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү ишин күчөтүшү зарылдыгы белгиленүүдө. Кылмыштуулук топтун өкүлдөрүнө деле бул мындай көрүнүш өтө мыкаачылык болуп эсептелет. Муну көргөн биздин жаш балдар, ата-энелер сөзсүз кооптонот да. Ушул себептен ушу биздин кылмыштуулук менен күрөшө турган күч структуранын өкүлдөрү ушул коопсуздук маселеси, биздин жарандардын ошо коомдогу коопсуздугу, кылмыштуулук менен күрөшүү маселелерин дагы бир сыйра карап чыгып, бир ошол бир бийик деңгээлге жетпесе, коомчулукта кандайдыр бир деңгээлде ишенбөөчүлүк улана берет деп мен сөзсүз айта аламын. Бул окуядан алдын өзүңөр билесиңер. Кочкордо, Жалал Абадтын Сузак районунда мамлекеттик ошо улуттук коопсуздук кызматы факт катары берди да турабы. Уюшкан кылмыштуу топтор менен табакташ болгон үчүн милиция кызматкерлери, ошол эле ровдун начальниктери камалып. Бул деген ушу табакташ мына коомчулуктун дагы аларды авторитет кыла бергени, алар дагы эсептеши, милиция өзү элди коргоп аткан, элдин укугун коргоп аткан алар эсептешкенин жыйынтыгы мына кечеги окуяларга бул алып келип атат. Бул камерада көрүнгөнү гана да. Эми камеранын артында эмне болуп атат? Мисалы, бечара түрмөгө түшсө, анын укугу эмне болуп атат? Эч ким билбейт аны. Ал жактагыларды эми бизде факт жок, бирок угуп жүрөбүз да, туурабы? Мындайча айтканда, мойнундарына илип кыйналып атат да. Жалпы коомчулук бунун үстүнөн күрөшүш керек. Мисалы, дин кызматкерлери жөн эле мына кече жума болду. Башка эле нерселерди айта бербей, дозок менен бейишти айта бербей, бирөөнү урсаң ушунча күнөө, бирөөнү сабасаң жашоо бумеранг, эртең тиги дүйнөдө жооп бересиз. Бул мындан айтайын деген жалпы коом булар үчүн күрөшүбүз керек. Кече өзгөчө оор кылмыш боюнча Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов укук коргоо органдары менен чукул жыйын өткөрдү. Анда коомчулукта чоң нараачылык жараткан бул кылмышка өзгөчө көңүл буруу керектиги, тиешелүү социалдык профилактикалык иш-чараларды күчөтүү талаптары коюлуп, мындай кылмыштуулук башка кайталанбашы тууралуу сөз болгон. Ушул коомчулуктун нараачылыгын жараткан, үрөй учурган ушул окуяга өзгөчө көңүл буруу керек деген жана мындан кийин да мындай кайталанбашы керек деген мындай нерсени ушул коомчулукта болбоонун алдын алууну керек деген катуу эскертти.
Эске салсак, кылмышты уюштурууга айыпталып жаткан Кадыр Досанов буга чейин оор беренелерге айыпталып бир нече жолу кармалып, кайра бошотулган. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында Улуттук коопсуздук комитети кармаган. Былтыр сентябрда жогорку сот төмөнкү инстанциялардын өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. Ал эми Ош шаарында сабалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн бири өзүнө келгенин анын жубайы социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.